Акыр заман хадистери. Автору Бедуи заман Саид Нурси. Рысалей Нур жыйнагынан. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын уруксаты менен чыгарылган. 5-чи шоула. 30 жыл мурун жазылган Мухакаматы Бадия китебинде айтылган Зулкарнайндын чеби, Яжуч Мажуч жана башка кыямат аламаттары тууралуу 20 маселе ал китепке кошумча катары 13 жыл мурун алгачкы ирет жазылган болчу. Бир кадырлуу досумдун суранычы менен кайра жазылып, 5-чи шоула деп аталды. Эскертүү. Баш сөздөгү максатты түшүнүү үчүн алгач баш сөздөн кийинки маселелер окулсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фақад жаа ашратуха. Деген аяттын бир кылдат мааниси карапайым момундардын ишенимин сактап, шек-күмөнгө түшүүдөн коргоо үчүн жазылды. Акыр заманда боло турган окуялар тууралуу келген кээ-бирки хадистердин муташабахати Курания, Курандын кыйыр маанидеги аяттары сыяктуу терең маанилери бар. Мындай хадистер Мухакамат, Курандагы ачык өкүмдөр, намаз, орозо, зекет жана башка ушул сыяктуу тафсирленбейт. Башкача айтканда Курандагы намаз, орозо, зекет жана башка ушул сыяктуу өкүмдөр сыяктуу тафсирленбейт маанилерин баары биле албайт. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Аятынын акыйкаты боюнча болуп өткөндөн кийин гана маанилери ачка чыгып, эмне максатта айтылганы билинет. Илимге терең кирген аалымдарга гана آمنا به كل من عند ربنا деп ал жашыруун акыйкаттарды ортого чыгарышат. Бул 5-чи шооланын бир баш сөзү жана 23 маселеси бар. Баш сөз 5 түйүндөн турат. Биринчи түйүн: ыйман менен жоопкерчилик бул адамдын ыктыярына ташталган сыноо, тандоо жана күрөшүү. Ошондуктан анын купуя терең жана изилдене турган маселелери албетте ачык болбошу керек. Бүт адамдар кааласа да каалабаса да тастыктай турганчалык ашкере болбошу зарыл. Мына ошондо Азирети Абу Бакр өңдүү адамдар эң бийик даражаларга чыгат, Абу Жахил өңдүү адамдар эң төмөнкү деңгээлге түшөт. Адамдын ыктыярына ташталбаса жоопкерчилик да болбойт. Мына ушул сыр менен акылмандыктан улам мужизалар сейрек жана кез-кезде көрсөтүлгөн. Ушул сыяктуу бул сыноо дүйнөсүндө көзгө көрүнө турган кыяматтын белгилери да Курандын кээ-бир кыйыр, каймана аяттары сыяктуу купуя жана жорула турган түрдө айтылган. Бир гана күндүн батыштан чыгуусу ачык болуп, бүт баарын тастыктоого мажбур кылгандыктан тообо эшиги жабылат. Андан ары кылынган тообо менен келтирилген ыйман кабыл болбойт. Анткени Абу Бакирлер менен Абу Жахилдер бирдей тастыкташат. Атүгүл асмандан түшө турган Азирети Иса алейхисаламдын Иса алейхисалам экени ыймандын нуру менен дыккат кылынганда гана билинет. Баары эле биле бербейт. Кала берсе, Даджал менен Суфиян өңдүү мыкаачы шахстар да өздөрүн билишпейт. Экинчи түйүн: пайгамбарга билдирилген кайыптык иштердин бир бөлүгү ачык кенен билдирилет. Бул бөлүктөргө Куран менен хадиси Кудсинин Мухкаматы, ачык өкүмдөрү сыяктуу пайгамбардын бир да ой пикири аралашпайт. Ал эми кээ-бирлер болсо кыскача билдирилет да, кенен түшүндүрмөсү менен сүрөттөөлөрү анын иштихатына калтырылат. Бул түрдөгүлөр ыйманга кирбеген ааламдагы жана келечектеги окуялар тууралуу хадистерде кездешет. Мындай түрдөгүлөрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызыл тилдүүлүк менен тамсил түрүндө сыноонун акылмандык сырына ылайык кенен түшүндүрүп сүрөттөп берген. Мисалы, бир жолу маектешип жаткан учурда катуу бир үн угулду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул үн 70 жылдан бери томолонуп бараткан бир таштын дал азыркы мүнөттө тозоктун түбүнө жетип түшкөндөгү үнү деди. Бул таңгаларлык кабардан 5-6 мүнөт өтпөй бирөө келип: "О Аллахтын элчиси, 70 жаштагы баланча мунафык өлдү, тозокко кетти" деп пайгамбардын жеткен кызыл тилдүүлүк менен айткан сөзүнүн төркүнүнүн маанисин билдирди. Эскертүү: ыйман акыйкаттарына кирбеген келечектеги кичине окуялар пайгамбарлыктын назарында анчалык маанилүү эмес. Үчүнчү түйүн: мында эки маселе бар. Биринчиси, окшоштуруу жана тамсил көрүнүшүндө айтылган айрым хадистер замандын өтүшү менен карапайым калктын назарында акыйкат катары кабыл алынгандыктан айтылган окуя дал өзүндөй чыкпай калат. Хадис толук акыйкат болсо да болуп жаткан абалга шайкеш келбей калат. Мисалы, аршты көтөрүп турган периште сыяктуу жерди көтөрүп турган Саур менен Худ деп аталган жана сүрөттөлгөн эки периштени чындап, материалдык чоң өгүз менен килейген балык деп эсептешкен. Экинчиси, кээ-бир хадистер мусулмандардын көпчүлүгүн ислам өкмөтүнүн же халифалыктын борборун негиз алып айтылган болсо да, элдер жалпы дүйнөгө тиешелүү деп ойлошкон. Бир жерге же аймакка тийиштүү айтылганына карабай бүт дүйнө жүзүнө тийиштүүдөй кабыл алынган. Мисалы,
Бир риваятта бар. Бир учур келет Аллах Аллах дегендер калбай калат. Мунун мааниси медреселер жана зикирканалар жабылып, азан менен коомат башка тилде айтылат. 4-түйүн. Ажал менен өлүм сыяктуу кайыптык иштердин белгисиз болушунда көптөгөн акылмандыктар менен пайдалар бар. Ушул сыяктуу дүйнөнүн кыйроосу жана адам баласы менен бардык айманаттардын өлүмү болгон кыяматта көптөгөн акылмандыктар менен пайдалар үчүн жашырылган. Ырас. Эгер өлүм убактысы белгилүү болгондо, анда адамдын өмүрүнүн жарымы толук кайдыгерликте өтүп, калган өмүрү өлүм төшөгүнө күн сайын бир кадам жакындаганын ойлоп толук коркунучта өтмөк. Мындайда коркуу менен үмүттүн акылмандыкка бай тең салмактуулугу жоголмок. Балким ажалым жакындыр деп коркуп ибадатын калтырбоо, дагы көрөр күнүм бардыр деп тирлик кылуу тең салмактуулугу. Дал ушул сыяктуу дүйнөнүн ажалы, өлүмү болгон кыяматтын убактысы да белгилүү болгондо, анда алгачкы кылым менен орто кылымдагы адамдар акыретти ойлоодон анча таасирленишмек эмес. Ал эми акыркы кылымдагылар катуу коркунучка түшүшмөк да, алар үчүн дүйнөлүк жашоонун эч бир ырахаты баркы калмак эмес. Ошондой эле коркуу менен үмүт ортосунда өз ыктыяры менен моюн сунуп аткарылчу ибадаттардын да маани-маңызы болбой калмак. Кыямат белгилүү болгондо кээ бир ыйман акыйкаттары да ачык айкын болуп калмак. Бүт адамзат тастыктоого мажбур болмок. Адамдын эрки менен ыктыярына байланышкан сыноо сыры менен ыйман, ишенүү акылмандыгы өз маанисин жоготмок. Мына ушундай көптөгөн акылмандыктардан улам кайыптык иштер жашыруун калтырылган. Ошентип адам баласы ар мүнөттө өлүм келишинде, жашоосунун уланышында ойлогондуктан, дүйнөгө да акыретке да иштей алат. Ошондой эле ар кылымда кыяматтын болушун жана болбой калуу ыктымалын ойлонгондуктан, болжалганда акыреттик жашоого да эмгектенет. Такыр өлбөчүдөй болуп, дүйнөдө өзүнө шарт түзүүгө да умтулат. Ошондой эле мусибат, башкача айтканда кыйынчылыктардын убактысы белгилүү болгондо, анда башына кыйынчылык келе турган адам аны күтүп жатып, ал мусибаттан 10 эсе көп руханий кыйынчылыкка дуушар болмок. Адам баласы мындай кыйынчылык тартпасын деп Аллах даанышмандыгы менен, мээрими менен аларды жашыруун жана белгисиз кылган. Дүйнөдөгү көпчүлүк кайыптык окуялардын артында мына ушундай акылмандыктар жаткандыктан кайыптан кабар берүүгө тыюу салынган. Ла я'лам гайба иллаллах деген эрежеге карата урматсыздык жана баш ийбестик кылбоо үчүн сыноонун болушун шарттаган нерселерден жана ыйман акыйкаттарынан сырткары кайыптык иштерди Аллахтын уруксаты менен кабар бергендер да болгону ишарат, белги түрүндө кыйыр түрдө кабар беришкен. Атүгүл Таурат, Инжил жана Забур китептеринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу берилген сүйүнчү кабарларда кыйыр жана купуя айтылган. Ошондон улам ал китептерди кармагандардын бир бөлүгү башкача жоруп ыйман келтиришкен эмес. Ал эми ыйманий ишенимдерге тиешелүү маселелерди ачыктап, кайра-кайра кайталап кабарлоо, ачык көрүнүштө таблик кылуу бул сыноо жайынын акылмандык талабы. Ошондуктан баяны мужизалуу Куран жана таржуманы Зишан саллаллаху алейхи вассалам акыреттик иштерден кенин, ал эми дүйнөдөгү болочок окуялардан кыскача кабар берген. 5-түйүн. Эки дажжалдын тең доорунда боло турган укмуштар аларга байланыштырылып риваят кылынгандыктан, алар ошол укмуштарды кылчудай кабылданып элестетилген. Мына ушундан улам ал риваят кыйыр мааниде айтылып, мааниси жашырынып калган. Мисалы, учак жана поезд менен кыдырып чыгуусу сыяктуу. Мисалы, эң атактуу риваяттардын биринде ислам дажжалы өлгөн кезде ага кызмат кылган шайтан Стамбулдагы Дикили ташта, мунарасымал бийик таштын үстүндө бүт дүйнөгө кыйкырып, анын өлгөнүн жар салганда баары аны угат. Мунун мааниси абдан укмуш жана шайтанды да таң калтыра турган радио менен жар салынып, дүйнөгө кабар берилет. Дагы дажжалдын режимине, түзгөн комитетине жана өкмөтүнө тийиштүү таң каларлык абалдар менен укмуштуудай иш-аракеттер анын жеке өзүнө тийиштүүдөй ырваят кылынгандыктын мааниси ачык билинбей калган. Мисалы, Дажжал абдан күчтүү жана аны эч ким токтото албайт. Аны бир гана Азирети Иса алейхиссалам өлтүрөт, башка чара болбойт деп ырваят кылынат. Тактап айтканда, анын тутунган жолун жана канкор режимин кулатып өлтүрө турган зат бул асмандык таза абалга өтүп, Куран акыйкаттарына башыйып, мусулмандар менен бириккен Исави христиандык дини болот. Азирети Иса алейхиссаламдын түшүшү менен ал динсиздик жолу жоюлуп өлөт. Болбосо, Дажжалдын жеке бир өзү бир микроб же сасык тумоо менен деле өлүшү мүмкүн. Ошондой эле кээ бир равилердин, риваят кылуучулар ката болушу мүмкүн болгон өзүнүн чыгарган тыянагы боюнча тафсирлери, ачыктамалары хадис сөздөрүнө аралашкан. Эл алардын сөздөрүн хадис деп ойлошкондуктан, хадистин өз мааниси билинбей калган. Ошол себептен боло турчу окуя менен риваят дал келбей кыйыр мааниге айланган. Ошондой эле мурунку доордо азыркы замандагыдай жамааттын, топтун биримдигинен пайда болгон күч жагынан руханий бир киши болуу түшүнүгү жок болгон. Бир кишинин акылы менен иш кылуу өкүм сүргөн.
Ошондуктан жамааттын улуу сыпаты менен жасаган зор иш-аракеттери башчыларга ыйгарылган. Ушул жагынан элдин түшүнүгүнө ылайык түшүндүрүү үчүн ал кишилерди Даджалда өз денесинин күчүнөн 100 эсе чоң укмуштуудай денеси күч-кудурети бар кылып сүрөттөө керек болгон. Ушул себептен күнүмдүк турмуштагы окуяларга, абалдарга дал келбей калат да, риваят муташабих, кыйыр мааниде болот. Эки Даджалдын сыпаттары жана абалдары бөлөк-бөлөк. Бирок кимиси тууралуу экени аныкталбай айтылган риваяттар чаташтырылып, бири экинчиси деп ойлонулат. Анан чоң Махдинин абалдары мурунку Махдилерге ишарат кылган риваяттарга дал келбей, хадистер муташабих болуп калат. Имам Али разияллаху анху бир гана ислам Даджалынан кеп кылган. Баш сөз соңуна чыкты. Эми маселелерге киришебиз. Динсиздердин карапайым элдин ишенимин бузуу ниетинде жайган кайыптуу окуялардын жүздөгөн мисалдарынан азырынча 23 маселени гана Аллахтын жардамы менен абдан кыскача баяндайбыз. Бул маселелер динсиздер ойлонгондой зыян бербейт. Кайра ар бири пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам мужиза шооласы экенин көргөзөт. Чыныгы туура жорулуштары далилденип ачыкталган. Мунун карапайым калктын ыйманын бекемдөөгө чоң себеп болушун Аллахтын ырайымынан үмүт кылып, ырайымдуу Раббимден жаңылган жазгандарымдын кечирилишин тилеймин. 5-чи шооланын 2-чи макамы жана анын маселелери. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 1-чи маселе. Хадисте келет. Акыр заманда келе турган Суфияндын колу тешик болот. Аллаху а'лам. Мунун бир мааниси мындай. Ал бузукулук жана оюн зооктор менен көңүл ачуу үчүн абдан ысырап кылып колунда мал-мүлк турбайт. Эл оозунда мындай сөз бар. Баланча адамдын колу тешик. Башкача айтканда ал аябай ысырапкор. Мынакей, бул хадис Суфиян ысырапкерчиликти жайып, ач көздүктү чектен ашыра ойготуп, адамдардын бул таалуу жеринен кармап, өзүнө багындырат деп эскертет. Жана ысырап кылган адам анын тузагына түшүп, ага туткун болот деп кабар берет. 2-чи маселе. Мындай риваят бар. Акыр заманда келе турган коркунучтуу шахс киши таң эрте турганда маңдайына «Хаза кафир», бул капыр деген жазуу болот. Аллаху а'ламу бис-сабаб. Мунун бир мааниси мындай. Ал Суфиян башына батыштын шляпасын кийип башкаларга да кийгизет. Бирок зордоо жана мыйзам менен кийгизилгендиктен, ал баш кийимда саждага баргандыктан, иншалла туура жолго түшөт. Ошентип баары аны ыктыярсыз түрдө кийүү менен капыр болбойт. 3-чү маселе. Риваятта бар. Акыр замандын диктатор башкаруучулары айрыкча Даджалдын жалган бейиши менен тозогу болот. Ал-илму индалло. Мунун бир мааниси төмөнкүдөй. Өкмөт имараттарынын жанында бири-бирине маңдай тескей курулган түрмө менен лицей бар. Биринде Хури менен Гылманын жагымсыз окшошун туурап, кыз-жигит аралаш жүрүп жалган бейиш болсо, экинчиси азап жана зындан милдетин аткарып, анын тозогу сымал болооруна ишарат кылат. 4-чү маселе. Риваятта бар. Акыр заманда Аллах, Аллах дей тургандар калбай калат. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мунун бир жормолу мындай болушу керек. Аллах, Аллах, Аллах деп зикир кылган зикирканалар, медреселер жабылат. Жана азан менен комат сыяктуу ислам дишаандарындагы Исмуллахтын, башкача айтканда Аллахтын ысымынын ордуна бөлөк ысым коюлат. Болбосо бүт адамдар толук капырдыкка түшүп кетет деген эмес. Анткени Аллахты тануу, ааламды танып жибергенчелик акылдан узак. Бар эмес, жада калса адамдардын көпчүлүгүнүн капыр болуп кетиши да акылга сыйбайт. Капырларда Алланы четке кагышпайт, болгону сыпатында жаңылышкан. 2-чи жормолу мындай. Кыяматтын коркунучун мусулмандар көрбөшү үчүн алардын жаны эртерээк алынат. Үрөй учурган кыямат капырлардын башына келет. 5-чи маселе. Хадисте бар. Акыр заманда Даджал өңдүү кээ бирки шахстар, жеке заттар өздөрүнүн Кудай экенин айтып чыгып, элди өздөрүнө сажда кылдырышат. Аллаху алам. Мунун бир мааниси мындай. Мисалы падышаны четке каккан надан бир командир башкаруучулугуна жараша, өзүндө жана башка командирлерде да өзүнчө чакан бир падышачылыкты элестетет. Так ошол сыяктуу атеизм менен материализм жолун тутунган ошол шахыстар өздөрүнүн күч кубатына жараша кудайлыктын бир түрүн элестетишет. Кол астындагыларды өз күчүнө жана айкелдерине кулдук кылгандай таазим эттирип, баштарын өрүкүгө жүгүнтөт дегенди билдирет. 6-чы маселе. Риваятта бар. Акыр замандын фитнасы ушунчалык коркунучтуу болгондуктан эч ким өз нафсин башкара албай калат. Ошол үчүн 1300 жылдан бери пайгамбардын буйругу менен бүт үммөт ал фитнадан, бузукулуктан сак болууну тилешкен. Кабыр азабынан кийин эле «Мин фитнати даджал ва мин фитнатил ахири заман» деп үммөттүн дайыма кайталанчу дуасына айланган.
Allahu alem bis sebep. Munun bir manisi tömöngüдөй. Ал fitnalar nafstарды, адамдарды магниттей өзүнө тартып, ашык кылып алат. Адамдар ал fitnаны өз ыктыяры менен тандап жада калса, ырахаттануу менен жасап калышат. Мисалы, Орусияда мончолорго эркек аял жылаңач чогуу киришет. Аял киши өз сулуулугун көрсөтүүгө табиятынан абдан ынтызарлуу болгондуктан, жан дили менен ал fitna отуна өзүн таштап чектен чыгат. Ал эми табиятынан жамалпараст. Сулуулукка ашык эркектер да нафсине туткун болуп, эсин жоготкон мастай ал отко кубануу менен өздөрүн таштап күйүшөт. Мынакей, би, театр сыяктуу ал замандын оюн зооктору, күнөөлөрү жана бидааттары нафсине кол болгондорду магниттей өзүнө тартып, башын маңгылат. Эгер булар зордук зомбулук менен жасатылса, анда ыктыярсыз болгондуктан күнөө да болбойт. 7-чи маселе. Рываятта келет, Суфиян чоң аалым болот, илим аркылуу адашуучулукка түшөт. Көптөгөн аалымдар аны ээрчишет. Вал илму индаллах. Мунун бир мааниси мындай: бөлөк падышалардагыдай күч-кубат, же ататек, же баатырдык, же дөөлөт сыяктуу өкүмдар кылуучу себептери болбосо да, айлакерлиги, саясий илими менен ошол орундукка жетип, амалкөйлүгү менен нечендеген аалымдардын акылын багындырып, өзүнө фатвачы кылып алат. Ошондой эле бир топ мугалимдерди өзүнө тарапкер кылып, дин сабактарын жоюу үчүн билим берүү министрлигин күчтүү курал катары колдонот. 8-чи маселе. Рываяттар Даджалдын үрөй учурган фитналары мусулмандарда ишке ашылаарын көрсөтөт. Андыктан бүтүн үммөт мындан Кудайдын сакташын тилешкен. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мунун бир мааниси төмөңгүдөй. Мусулмандардын даджалы бөлөк, ал эми капырлардын чоң даджалы бөлөк. Атүгүл кээ-бирки аалымдар Азирети Али разияллаху анху айткандай мындай дешкен. Мусулмандардын даджалы бул Суфиян. Ал ислам аймагынан чыгат жана айлакерлик менен иш кылат. Болбосо чоң даджалдын зордук зомбулугуна баш ийбеген адам шейит болот. Ыктыярсыз түрдө баш ийген капыр болбойт. Жада калса күнөөкөр да болбойт. 9-чу маселе. Рываяттарда Суфияндын чыгышы жана келечектеги окуялар Шамдын айланасында жана Арабыстанда болот деп сүрөттөлөт. Аллаху а'лам. Мунун бир мааниси мындай: халифалыктын борбору мурун Иракта, Шамда жана Мадинада болгон. Ошондуктан равилер өз иштигаттары боюнча халифалык борбор дайыма ушул чөлкөмдөрдө кала тургандай мааниде түшүнүп, Халеп жана Шамды айтышкан. Хадистин кыска кабарларын өз иштигаттары боюнча кенен ачыкташкан. 10-чу маселе. Рываяттарда акыр заманда келе турган шахыстардын укмуштуудай күч кудуреттери тууралуу кеп кылынган. Вал илму индаллах. Мунун мааниси төмөңгүдөй. Мындай рываяттар ал кишилер түзгөн жамааттын чоң күчүн каймана түрдө айтат. Бир учурда Орусияны жеңип алган Жапон командиринин бир буту Тынч океанда, экинчи буту Порт Артур калаасында тургандыгы айтылган. Ошол сыңары алар түзгөн жамааттын укмуштуудай чоңдугу ал жамааттын өкүлүнүкү жана ал өкүлдүн чоң айкелиники катары көрсөтүлгөн. Ал эми укмуштуу күч-кубаттар болсо, жасаган иш-аракеттеринин көпчүлүгү бузуу жана нафска жаккан нерселер менен туткундуу болгондуктан укмуштуу бир кудуретке ээдей көрүнөт. Анткени бузуш оңой бир күкүрт бир айылды өрттөйт. Бузукулук болсо нафске жаккандыктан жугуп тез жайылат. 11-чи маселе. Рываятта бар. Акыр заманда бир эркек 40 аялды көзөмөлдөйт. Аллаху а'ламу бис себеп. Мунун эки мааниси бар. Биринчиси, ал заманда шариатка ылайык нике азаят, же Орусиядагыдай жоюлуп кетет. Бир аялга байлануудан качып ээн баш калган бактысыз 40 аялга чабан болот. Экинчиси, ал фитна бузукулук заманында согуштарда эркектердин көбү каза болгондуктан дагы башка бир акылмандыкка байланыштуу төрөлгөн нариселердин көпчүлүгү кыз болооруна ишарат кылат. Муну менен кошо аялдардын толук эркин болушу алардын кумарын катуу козгоп, табияты жагынан күйөөсүнөн күчтүүлүк кылат да наристени өз көрүнүшүнө тартууга себеп болот. Ушундан улам Аллахтын буйругу менен кыз балдар көп төрөлөт. Экинчи маселе. Рываятта бар. Даджалдын биринчи күнү 1 жыл, экинчи күнү 1 ай, үчүнчү күнү 1 апта жана төртүнчү күнү 1 күн. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мунун эки мааниси бар. Биринчиси, бул рываят чоң даджалдын жердин түндүк уюлу жактан чыгаарына ишарат кылат. Анткени түндүк тараптагы 1 жыл, 1 күн, 1 түндөн турат. Анткени түндүк тараптагы 1 жыл, 1 күндөн, 1 түндөн турат. Башкача айтканда 6 ай күн, 6 ай түн. Поезд менен 1 күн биз тарапка, башкача айтканда түндүк батыш тарапка жол жүрсөк, жай мезгилинде толук 1 ай бою күн батпайт. Дагы автомобиль менен 1 күн жол жүрсөк, 1 жума бою күн чыгып турат. Мен Орусияда туткунда жүргөнүмдө бул аймакка жакын жерде элем.
Демек, бул рываят чоң Дажжалдын түндүк тараптан бул тарапка кол салаарын мужизалуу турда кабар берет. Экинчиси, чоң Дажжалдын да Ислам Дажжалынын да 3 диктатордук доорун түшүндүргөн 3 күн бар. Биринчи күн, башкача айтканда өкүмдарлыгынын биринчи доорунда ушунчалык чоң иштерди жасап салат, аны башкасы 300 жылда да жасай албайт. Экинчи күн, башкача айтканда экинчи доорунда 1 жылда 30 жылда жасалбаган иштерди жасашат. Үчүнчү күнү, башкача айтканда үчүнчү доорунда 10 жылда жасала турчу өзгөртүүлөрдү 1 күндө ишке ашырышат. Төртүнчү күнү, башкача айтканда 4-чү доорунда күчүн жоготуп, болгону жеткен абалын сактоого аракет кылат, деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абдан терең кызыл тилдүүлүк менен үммөтүнө кабар берген. 13-чү маселе. Кескен жана сахих рываятта айтылат: Иса алейхиссалам чоң Дажжалды өлтүрөт. Уал илму индаллах. Мунун да эки жагы бар. Биринчи жагы мындай: Дажжал сыйкырчылык, көзү боймочулук, спиритизм жана истидрач аркылуу өзүн сактайт жана баарын өзүнө багындырат. Мындай шахсты өлтүрүп, жолун бүлгүнгө учуратууну укмуштуу, мужизалуу жана бардык адамзат кабыл алган бир зат гана ишке ашыра алат. Ал зат адамдардын көпчүлүгүнүн пайгамбары болгон Иса алейхиссалам. Экинчи жагы мындай: Иса алейхиссалам кылычы менен Дажжалды өлтүрөт. Башкача айтканда, Иса алейхиссаламды ээрчигендер Дажжал түзгөн материалистик жана динсиздиктин чоң айкелин, ишенимин талкалайт. Руханий шахсын өлтүрөт. Кудайды жок деген капырдык пикирин жок кылат. Алар Иса алейхиссаламдын дининин акыйкатын исламдын акыйкаттары менен жуурулуштуруп, андан пайда болгон күч менен Дажжал түптөгөн системанын ташталканын чыгарат. Маңызы жагынан өлтүрөт. Атүгүл Азирети Иса алейхиссалам келет. Азирети Махдиге уюп, артында туруп намаз окуйт деген рываят бул биригүүгө, Куран акыйкаттарынын жетекчилигине жана анын өкүм сүрөөрүнө ишарат кылат. 14-чү маселе. Рываятта айтылат: Дажжалдын негизги күчүн жөөттөр түзөт. Жөөттөр жан дилдери менен ага баш ийишет. Аллаху а'лам. Мунун бир мааниси Орусияда ачка чыкты десек болот. Дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдөн кордук көргөн жөөттөр өчтөрүн алуу үчүн Германияда топтолуп коммунизм комитетинин курулушунда чоң роль ойношту. Жөөт улутундагы Троцкий аттуу коркунучтуу бир адамды Орусиянын баш командирлигине дайындап, Ленинден кийин Компартиянын башына коюп, Орусиянын башын жарып, 1000 жылдык түшүмүнө от койдурушту. Ушентип чоң Дажжалдын комитетин жана кээ бир жасаган иш аракеттерин көрсөтүштү. Башка өлкөлөргө да чоң доо кетирип, будуң чаң салышты. 15-чи маселе. Яжуч менен Мажуч окуялары Куранда кыскача айтылгандайлар, рываяттарда да айрым кененирээк баяндамалар бар. Бирок ал баяндамалар Курандын бекем өкүмдөрүнүн болгон корутундусу сыяктуу бекем өкүмдөрдөн эмес, тескерисинче бир аз тамсилдик мааниде баяндалган. Аларды жоруш керек болот. Атүгүл равилердин иштихады аралашканы жагынан чечмелениши да керек. Ырас. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мунун бир мааниси мындай: Курандын асмандык тилинде Яжуч менен Мажуч деп аталган Манжур моңгол элдери мурунку доордо Төштүк Кытайдагы кээ бир урууларды өздөрүнө кошуп алып, Азия менен Европанын бир канча ири ташталканын чыгарышкан. Ушундай эле көрүнүштө келечекте да дүйнөнү астын үстүн кылып, башаламандык жаратаарына бир белги, бир ишарат. Кала берсе, азыркы коммунизм ичиндеги анархисттердин көпчүлүгүн ошолор түзөт. Ырас, француз төңкөрүшүндө эркиндик жактоочулукту жайылтып отуруп, мындан социализм келип чыкты. Социализм болсо бир топ руханий баалуулуктарды талкалап, диний ыйык нерселерге урматты жок кылды. Социализм кулактарга куйган пикир кийинчерээк большевизмге айланды. Большевизм да адам баласынын адеп аклагын, жан дүйнөсүн жана адамгерчилигин сактап турган көптөгөн диний баалуулуктарга, ыйык нерселерге ишенимдерди жок кылып бузду. Ошондуктан албетте булар эккен уруктардан эч кандай чекти, урматты, уят сыйытты билбеген анархизм өнүп чыгат. Анткени инсандын жүрөгүндө урмат сый, боорукерлик сезими өтсө, анда акылдуулук, зээндүүлүк адамдарды абдан коркунучтуу, мыкаачы жырткычтарга айлантат. Андан ары саясат менен башкарууга такыр мүмкүн болбой калат. Анархисттик пикир көп жайылган жерде ары зулум чеккен, ары калк жеш жайгашкан, ары маданият менен башкаруучулукта артта калган баскынчы элдер болот. Мындай шарттарга ылайык адамдар Түштүк Кытайда 40 күндүк аралыкка салынган жана дүйнөдөгү 7 кереметтин бири болгон Улуу Кытай сепилинин курулушуна себеп болгон Манчур, Моңгол жана кээ бир кыргыз уруулары болгон. Курандын кыскача кабарын тафсирлеген пайгамбар алейхиссалату вассалам муну мужизалуу түрдө көргөчтүк менен кабар берген. 16-чы маселе. Иса алейхиссаламдын Дажжалды өлтүрүүсү тууралуу рываятта Дажжалдын аябай чоң жана бою мунарадан да бийик болоору, ал эми Азирети Исанын алейхиссалам
бою анын жанында абдан кичине болору айтылган. Ла я'лам гайбилlallah. Бул мындай жорулушу керек. Иса алейхисаламды ыйман нуру менен таанып, аны ээрчиген жоокер жамааттын саны Даджалдын окуу жай армиясы жагынан илимий жана аскери кошуундарына салыштырганда аябай эле аз кичине болооруна ишарат кылат. 17-чи маселе. Рываятта бар. Даджал чыккан күнү дүйнө жүзү угат. 40 күндө дүйнөнү айланып чыгат жана анын укмуштай бир эшеги болот. Аллаху а'лам. Бул рываяттар толук сахих болуу шарты менен мааниси төмөнкүдөй. Даджал заманында байланыш каражаттары менен саякат аябай өнүккөндүктөн бир окуяны бир күндө бүт дүйнө жүзү угат. Радио аркылуу жар салат. Чыгыштан батышка чейин баары угат жана бардык газеталардан окулат. Бир адам 40 күндө бүт дүйнөнү айланып, 7 материкти 70 өлкөнү көрүп, кыдырып чыга алат, деп чыгышынан 10 кылым мурда телеграф, телефон, радио, поезд жана учактан мужизалуу түрдө кабар берет. Анан Даджал катары эмес, аябай диктатор падыша катары таанылат. Кыдырып айланып чыгуусуда бүт жер жүзүн басып алуу үчүн эмес, фитна чыгарып, адамзатты адаштыруу, баш көтөртүү үчүн кезет. Минген унаасы эшеги. Бул бир болсо поезд болуп, анын башы менен бир кулагы тосок сыяктуу от үйлөгөн очогу. Экинчи кулагы болсо жалган бейиш сымал жакшылап кооздолгон бөлмөлөрү. Душмандарын от жагылган жагына салып, досторун зияпат уюштурулган башына жөнөтөт. Же анын эшеги унаасы укмуштуу автомобиль, же учак, же болбосо айтылбашы керек. 18-чи маселе. Рываятта бар. Үммөтүм туура жолдо кетсе бир күнү бар. Башкача айтканда, في يوم كان مقداره 1000 سنة деген аяттын акыйкаты боюнча 1000 жыл өкүмдарлык кылып бакубат өмүр сүрөт. Эгер туура жолдо кетпесе жарым күнү бар. Башкача айтканда болгону 500 жыл гана өкүмдарлыгы менен үстөмдүгү уланат. Аллаху а'лам. Бул рываят кыяматтан эмес, исламияттын үстөмдүк менен өкүм сүрөр мөөнөтүн жана халифалыктын канчага улаанаарынан кабар берет. Бул рываят кайыптык можиза болуп, дал айтылгандай акыйкат болуп чыкты. Анткени Аббасилер халифалыгынын аягында анын саясатчылары туура жолдон чыккандыктан 500 жылча жашады. Бирок үммөттүн көпчүлүгү туура жолдон чыкпагандыктан анын ордуна Осмон халифалыгы жардамга келип 1300 жылча өкүмдарлыкты улантты. Кийин Осмон халифалыгынын саясатчылары да туура жолду бекем кармай албагандыктан бул халифалыкта халифалык аркылуу араң 500 жыл жашай алды. Бул хадистин можизалуу кабарын Осмон халифалыгы кулап жоюлушу менен тастыктады. Бул хадисти башка рисалелерде да баяндаганыбыздан улам ушул жерде токтотобуз. 19-чу маселе. Рываяттарда акыр замандын белгилеринен болуп саналган жана пайгамбардын али бейтинен чыгуучу Hazreti Mahdi разияллаху анху тууралуу ар түрдүү кабарлар бар. Атүгүл кээ-бир аалымдар менен олуялар мурда эле чыккан деп айтышкан. Аллаху алам бис себеп. Мындай рываяттардын бир мааниси төмөнкүчө. Чоң Махдинин көптөгөн милдеттери бар. Саясат дүйнөсү, дин дүйнөсү, башкаруу дүйнөсү жана күрөшүү дүйнөсү сыяктуу көптөгөн тармактарда кылар иштери болот. Ошондой эле ар бир кылым үмүтсүз абалга түшкөндө руханий демин, күчүн бекемдей турган бир Махдиге же ошондой учурда Махдинин аларга жардамга келүү ыктымалына муктаж. Ошондуктан Аллахтын мээрими менен ар доордо, кала берсе ар кылымда Али бейттен Махди сыяктуу бири чыгып, ата-бабасынын шариятын коргоп, сүннөтүн тирилткен. Мисалы саясат дүйнөсүндө Аббасилердин Махдиси, дин дүйнөсүндө Гавс Азам, Шахы Накшбанди, 4 кутуп Олуя жана 12 имам сыяктуулар чоң Махдинин кээ-бир милдеттерин аткарган заттар болуп эсептелишет. Булар да чоң Махди тууралуу келген рываяттарда Мухаммад алейхиссалату вассаламдын маани беришине себеп болушкандыктан рываяттарда дал келбөөчүлүктөр келип чыккан. Ошол үчүн кээ-бир акыйкатчыл аалымдар мурда эле чыккан дешет. Бул маселе Рисале Нурда баяндалгандыктан муну ал жакка калтырып, бул жерде муну гана айтып кетмекчибиз. Дүйнөдө Али бейттин уругуна, урусуна, коомуна жана жамаатына тең келе турган бир да ынак урук, бир да ынтымактуу уруу, бир да илимдүү коом жана жамаат жок. Ырас. Жүздөгөн эр-жүрөк баатырларды тарбиялап өстүргөн, миңдеген руханий олуя аалымдарды үммөткө жол башчы кылган жана Куран акыйкаттарынын уюткусу, ыймандын нуру, исламияттын шарапаты менен азыктанып жетилген Али бейт, албетте, акыр заманда Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шариятын, Куран акыйкаттарын жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жандандырып, жайып, ишке ашырып, баш командирлери болгон чоң Махдинин
толук адилеттигин жана акыйкатын дүйнөгө көрсөтүүлөрү абдан макул жана акылга сыярлык иш. Мындан сырткары ушундай болушу абдан зарыл, абзел жана адамзаттын коомдук жашоосундагы эрежелердин да талабы. 20 маселе. Күндүн батыштан чыгышы жана жерде даббатул арздын пайда болушу тууралуу. Күндүн батыштан чыгуусу кыяматтын айдан ачык белгиси. Мунун айдан ачыктыгынан улам адам акылы өз ыктыяры менен кыла турган тооба эшиги жабылат. Ушундай окуя болгондуктан аны жоромолдоонун, ачыктоонун кажети жок. Болгону төмөнгүнү айтабыз. Аллаху а'лам. Күндүн батыштан чыгуусунун сырткы себеби мындай. Эгер жер шарынын акыл эси сыяктанган Куран анын башынан чыкса акылын жоготот. Ошондо жер Аллахтын уруксаты боюнча башка планета менен кагышып тескери айланып кетет. Аллахтын каалоосу менен батыштан чыгышка карай жүргөн айлануу кыймылы чыгыштан батышка алмашып, күн батыш тараптан чыга баштайт. Ырас, жерди күн жана арш менен байлаган Аллахтын бекем чынжыры бул Куран. Эгер бул нурдуу чынжыр үзүлсө, анда жер шары бошонуп, башы айланган немедей тартипсиз айланат да күн батыштан чыгып калат. Ошентип, кагылышуунун натыйжасында Аллахтын буйругу менен кыямат башталат деген мааниси бар. Ал эми Даббатул арс тууралуу Курандын бир аятында кыскача гана айтылып кеткен. Мен азырынча анын мааниси туурасында башка маселелер сыяктуу так тыянак чыгара албайм. Болгону айта алам. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мисалы, фараондун коомун чегиртке апааты менен бит балеси каптаган. Ал эми Каабаны кыйратууга аракет кылган Абраха аскерлерин Абабил куштары тып-тыйпыл кылган. Ошол сыяктуу эле Суфиян менен Даджалдын бузукулуктарын билип туруп, жакшы көрүп динге баш көтөргөн Яжуч-Мажучтун анархисттиги аркылуу бузулуп жырткычташкан жана динсиз болуп капырдыкка түшкөн адамдарга акыл эстерин жейдирүү үчүн жерден бир айбан чыгып кол салат да бүт баарын ойрон кылат. Аллаху а'лам. Бул Даббатул арз көп сандагы жандыктын бир түрү. Анткени абдан чоң бир эле макулук болсо, анда бүт жердеги адамдарга жетише албайт. Демек, айбанаттардын өтө коркунучтуу бир тайпасы болот. Жада калса, إلا دابة الأرض تأكل من سأته деген аяттын ишараты боюнча, ал жандык Даббатул арс деп аталган жыгач курттар сыяктуу болуп, адамдардын сөөгүн жыгачтай кемирип жейт. Инсандын денесинде тишинен тырнагына чейин жайгашат. Момундар бул коркунучтан ыймандын берекеси жана бузукулук күнөөлөрдөн сактанышкандыгы себептүү кутулушат. Буга ишарат катары аят ыйман туурасында бул жанварды сүйлөткөн. Роббана ла туахидна ин насина ау ахтана. Субханака ла илма лана илля ма алламтана. Иннака антал алимул хаким. Жогордагы 20 маселеге толуктоо иретинде 3 чакан маселе. Биринчи маселе. Риваяттарда Азирети Иса алейхиссаламга Масих наамы ыйгарылгандай, эки даджалга да Масих аты берилген. Муну менен катар риваяттарда من فتنة المسيح الدجال من فتنة المسيح الدجال деп айтылат. Мунун акылмандыгы жана мааниси кандай? Аллаху а'лам. Мунун акылмандыгы мындай. Иса алейхиссалам Аллахтын буйругу менен Муса пайгамбардын шариятындагы кээ бир оор маселелерди жоюп, шарап сыяктуу кээ бир нерселерди адал кылган. Так ошол сыяктуу эле чоң даджалда шайтандын азгырыгы менен Иса алейхиссаламдын шарият мыйзамдарын жоюп, христиандардын коомдук жашоосун жөнгө салган байланыштарды бузуп, анархизмге жана Яжуч-Мажучка шарт түзөт. Ислам даджалы Суфиян Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шариятынын өзгөрбөс кээ бир өкүмдөрүн нафс менен шайтандын амал көйлүктөрүнө таянып жоюуга аракеттенет. Адамзат жашоосунун материалдык жана руханий байланыштарын үзүп, адамдарды тоң моюн, мас, сел-саяк жана ээн баш кылат. Ушинтип, жүрөктөгү сый, урмат, боорукерлик сыяктуу нурдуу сезимдерди өчүрөт. Ошону менен катар ыплас сезимдердин баткагында бири-бирине кол салуулары үчүн адамдарга зөөкүрлүккө алып барган бир эркиндик жана негизги диктаторлук болуп эсептелген бир демократия тартуулайт. Муну менен үрөй учурган анархизмге, эч кандай чекти билбеген ээн баштыкка жол ачат. Соңунда анархизм сазына белчесинен баткан адамдарды өтө катуу диктаторлуктан башка жол менен башкарууга мүмкүн болбой калат. Экинчи маселе. Риваяттарда эки даджалдын да болуп көрбөгөндөй иш-аракеттери, таң калаарлык күч-кубаты менен айбаттуулуктары тууралуу баяндалат. Атүгүл кээ бир наадан адамдар аларга кудайлык касиетти ыйгарат деп кабар берилет. Мунун себеби эмнеде? Жооп: Ал-илму индаллах.
жасаган иш аракеттеринин абдан чоң жана таң калыштуу болуусу мындай. Көбүнчө бузуп кыйратуу жана бузуклукка үндөө болгондуктан оңой эле таң каларлык иштерди жасашат. Бир риваятта алардын бир күнү 1 жылга тең. Башкача айтканда 1 жылда жасаган иштери 300 жылда жасалбай турган иштер деп айтылган. Ал эми күч кубаттарынын аябай таң каларлык болуп көрүнүүсүнүн 4 жагы жана себеби бар. Биринчиси истидрач, көз боемочулук сыйкырчылык белгиси катары диктаторлук менен башкарган чоң өлкөлөрүндө эр жүрөк армиянын жана күжүрмөн элдин эмгеги менен ишке ашкан жетишкендиктер менен ийгиликтер адилетсиз түрдө аларга ыйгарылат. Бул нерсе аларда миңдеген адамдардын күчү бардай элестетүүгө себеп болот. А негизи чындыктын эрежеси боюнча бир жамааттын эмгегинен пайда болгон жемиштүү иштер, ийгиликтер жана даңк менен олжолор жамааттын ар бир мүчөсүнө бөлүп берилиши керек. Ал эми ката кемчиликтер менен келтирилген зыянды башчыдан көрүш керек. Мисалы, бир аскер кошууну бир чепти багындырса, алынган олжо менен даңк аскерлерге таандык. Ал эми согуштагы мүчүлүштүк менен жоготуулар командирге таандык. Мынакей, акыр заманда хак менен акыйкаттын ушул негиздүү эрежесинде бүтүндөй тескери түрдө жакшы ийгиликтер менен жакшылыктар ошол мыкаачы башчыларга берилет. Ал эми кемтик иштер менен каталар байкуш элге ыйгарылып калат. Ошентип, баарынын жек көрүүсүнө ылайыктуу ошол мыкаачы шахыстар истидрач аркылуу кайдыгер наадандар тарабынан жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болушат. Экинчиси, эки дажжалдын тең иш аракеттери катаал диктаторлук, аяосуз зордук зомбулук жана мыкаачылык менен болгондуктан аябай кудуреттүү болуп көрүнөт. Алар мыйзамды шылтоо кылып, ар бир адамдын жан дүйнөсүнө, динине, кала берсе кийген кийимине чейин кийлигише турганчалык таң калыштуу бир диктатура орнотушат. Акыркы кылымдарда мусулман, түрк эркиндик жактоочулары жогоруда айтылган коркунучтуу диктатураны алдын ала сезишкендей, ок атып чабуул жасашкан. Бирок алданып туура эмес жакка чабуул жасап жаңылышкан. Бул дажжалдар ушунчалык катаал зордук зомбулук жана зулумдук кылып, бир адамдын айынан 100 айылды кыйратып, жүздөгөн күнөөсүздөрдү жазалап сүргүндөйт. Үчүнчүсү, эки дажжал тең жөөттөрдүн мусулмандар менен христиандардан өтө катуу өч алгысы келген жашыруун комитетинен жана аял эркиндигин шылтоо кылган дагы бир кооптуу бир комитеттен жардам алышат. Атүгүл ислам дажжалы масондордун комитетин алдап, алардын колдоосуна жетет. Ушундан улам эл аларда укмуштуу кудурет бар деп ойлойт. Анан кээ бир олуялардын көрөгөчтүгү менен айткан кабарларынан белгилүү болгондой, ислам өлкөсүнүн башына келе турган Суфияни дажжал бир дараметтүү акылман күжүрмөн, мансапкорлукту жактырбаган жана жеке шаан шөкөткө маани бербеген садыразам премьер-министр менен аябай эр жүрөк кудуреттүү, жигердүү жана атак-даңкты сүйбөгөн бир аскер башчы таап, өзүнө моюн сундуруп алат. Бул эки кишинин кичипейилдиги менен ыраякорлукту жактырбоолорунан пайдаланып, алардын даанышмандык менен жасаган зор иштерин өзү кылгандай кылып көрсөтөт. Ошентип, чоң армия менен чоң өлкөнүн өнүгүүгө болгон умтулуусунан жана дүйнөлүк согуштан кийинки инкылаптан келип чыккан катуу жокчулуктун түрткүсү менен эмгектенип жеткен өнүгүүнү өзүнө ыйгартат да, кошоматчыларына мактанып, бүт элге таратат. Төртүнчүсү, чоң дажжалдын спиритизм түрүндөгү өзүнө багындыруучу өзгөчөлүктөрү болот. Ислам дажжалынын да бир көзүндө өзүнө моюн сундуруучу магиясы болот. Кала берсе, риваяттарда дажжалдын бир көзү көр болот деп көңүлүбүздү анын көзүнө бурган. Чоң дажжалдын бир көзү көр, экинчисинин бир көзү экинчи көзүнө салыштырмалуу көр экени хадисте баса белгиленген. Тактап айтканда, алар толук капыр болушкандыктан, аларда бир гана бул дүйнөнү көрө турган көз болуп, акыбет менен акыретти көрө турган көз жок экендигин билдирет. Мен ислам дажжалын руханий ааламда көрдүм. Бир көзүндө өзүнө тартып моюн сундуруучу магия бар экенин өз көзүм менен көрдүм жана анын толук капыр экенин билдим. Мына ушул толук капырдыктан улам динге, ыйык нерселерге тайманбастан чабуул жасайт. Карабайым калк чыныгы акыйкатты билбегендиктен анда укмуштуу кудурет менен тайманбастык бар деп ойлойт. Анан даңазалуу жана баатыр бир эл жеңилип бараткан учурда мындай көз боемочу шаан шөкөттүү, жолдуу, ийгиликтүү жана айлекер командирлери болгонуна кубанышат. Анын ички коркунучтуу маңызына карабастан, баатырдыкты сүйүшкөндүктөн аны колдоп баштарына көтөрүп, жамандыктарын жаап жашырышат. Бирок баатыр мужахид армия менен диндар эл рухундагы ыйман нуру жана Куран жарыгы аркылуу акыйкатты көрөт. Ал командирдин үрөй учурган кыйратууларын оңдошко умтулат. Бул маанилер риваяттардан белгилүү. Үчүнчү чакан маселе. Таң калыштуу 3 окуя. Биринчиси. Бир мезгилдери Расул Акрам алейхиссалату вассалам Азирети Умар разияллаху анхуга жөөттөрдүн балдарынан бирөөсүн көрсөтүп,
тигине Даджалдан сүрөтү, деди. Hazreti Umar разияллаху анху: "Андай болсо мен муну өлтүрөм", деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер бул Суфиян жана Ислам Даджал болсо, сен өлтүрө албайсың. Эгер ал эмес болсо, сүрөтү аркылуу өлбөйт", деди. Бул риваят анын сүрөтү өкүмдарлык заманында көптөгөн нерселерде көрүнөрүнө, ошондой эле өзү жөөттөрдүн ичинде тууларына ишарат кылат. Таң калыштуусу, анын сүрөтү катары көрсөтүлгөн баланы өлтүрө турганчалык даражада ачууланып, жек көргөн Умар разияллаху анху ошол Суфияндын эң көп жактырып кадырлаган, өтө мактап кеп кылган адамы болуптур. Экинчи окуя: Ислам Даджалы. Ла я'ламу гайбиллаллах. Ваттин ва зайтун сүрөсүнүн маанисине кызыгып сурайт деп көпчүлүк кабар берет. Таң каларлыгы, бул сүрөдөн кийин Иқра бисми роббика сүрөсүндөгү Иннал инсана лаятқа деген сүйлөм Даджалдын заманынын дал учуруна жана өзүнө жифир эсеби боюнча ишарат кылып, намаз окугандарга, мечиттерге капырлык менен кол салаарын көрсөтүүдө. Демек, ал көз боемочу адам кыска бир сүрөнү өзүнө байланышы бар деп сезет. Бирок жаңылып, коңшусунун эшигин каккылап алат. Үчүнчү окуя: бир риваятта Ислам Даджалы Хоросон тараптан чыгат деп айтылган. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мунун бир мааниси мындай: чыгыштын эң эр жүрөк, күчтүү, көп сандагы эли жана исламияттын эң баатыр армиясы болуп саналган түрк элдери ал риваят айтылган учурда Хоросон тарапта жашап, Анадолуну, азыркы Түркияны мекендей элек болгон. Бул риваят түрк элинин ошол мезгилде жашаган чөлкөмүн айтып, Суфияни Даджал алардын ичинен чыгаарына ишарат кылган. Абдан таң каларлыгы, 700 жыл бою исламият менен Курандын колунда сыймыктануу, жаркыраган алмаз кылыч сыяктанган түрк элин жана түркчүлүктү исламияттын кээ бир жишаандарын жоюуга курал катары колдонууга умтулат. Бирок максаты ишке ашпай, баш тартат. Каарман армия тизгинин анын колунан куткарып алат деп риваяттарда билдирген. Валлаху а'ламу бис-саваб. Ла я'ламу гайбиллаллах. Вал илму индаллах. Хадисте келет: акыр заманда келе турган Суфияндын колу тешик болот. Ла я'ламу гайбиллаллах. Мунун бир мааниси мындай: ал бузукулук жана оюн зооктор менен көңүл ачуу үчүн абдан ысырап кылып, колунда мал мүлк турбайт. Эл оозунда мындай сөз бар: баланча адамдын колу тешик, башкача айтканда ал аябай ысырапкор. Мынакей, бул хадис Суфиян ысырапкерчиликти жайып, ач көздүктү чектен ашыра ойготуп, адамдардын бул таалуу жеринен кармап, өзүнө багындырат деп эскертет. Жана ысырап кылган адам анын тузагына түшүп, ага туткун болот деп кабар берет. Бадиюз Заман, Саид Нурси.